Рахмат Урайым, саламатсыздарбы, Акылбек Сөнбекович, чакырылгандар. Мына суук түшкөндө эле тоолуу аймактарда көйгөйлөр жаралат. Ошо Карабулжа районунун Алайкы өрөөнүнөн баштап айтып берсем, кыш дебей жайында свет өчөт да. Сиз айтып атпайсызбы, баягы кышында үшүбөйт деп. Кышында свет өчпөсүнө убада берип атасыз. Эми табигый жактан башкасына. Ошол сөзүңүзгө жакшы ниет менен ишенип кеткенге болобу? Атайын өчүрүүлөр болбойбу дегеним. Атайын өчүрүүлөргө жол бербейбиз. Бизге канча керек боло турган финанстын баарын бөлүп бердик. Эми калганын энергетика министринин командасы менен чогуу жооп беришет. Рахмат. Эми өзүңүз билесиз, ал жерде жашоо турмуш аябай оор. Ушу жакка да келечекте бир көңүл буруп койсоңуздар. Андан кийин айрым мектептерде бүгүнкү күндө баягы кышка даярдоо үчүн көмүр маселеси жаралып жатат да. Мындайча айтканда, дотацияда болгон айыл өкмөттөрүндө кыйынчылык болуп, ошого бир көмөктөшүп жардам берип койсоңуз. Мисал келтирип кетсем, мына Сагындык деген мектеп Кызылжар айыл өкмөтүнө караштуу. Анан ошол эле айылда Кызылжар айыл өкмөтүндө Кайыңды Тала айылында жайгашкан Кайыңды Тала бала бакчасы Көөбөк Мамаев атындагы орто мектеби менен туташ жайгашкан да. Ал мектепти бүгүнкү күндө авариялык абалга жетип, бузул иштери жүрө баштады. Эртең бул бала бакчадагы мындайча айтканда бузулууга туура келип атат. Ошону сактап калабы же кошумча куруп береби, ушуну да бир эске алып карап койсоңуздар. Анан кийин жаңы бала бакча курганга мүмкүнчүлүк барбы? Эгерде айылда бала бакча жок болсо, 100 орундук. Биз эмдиги жылдан баштап эксперимент катары ушундай тоолуу алыскы райондордо ваучер киргизели деп атабыз. Ошо айылдагы колунда барлардын үйлөрүндө же болбосо ким жаңы ошол жака детсад салам десе, ошолорго түрткү болсун деп. Так өзүбүздө ар бир айылга детсад салабыз деген мүмкүнчүлүгүбүз азыр чектелүү. Анда мен ошо Карабулжа районунда Кеңеш айыл өкмөтүндө Кеңеш айылында бала бакча жок, ушуну да бир эске алып койсоңуз келечек үчүн. Кийинки маселе Ош шаарында Кулатов кичи 10 секунд кошуп коюңуздар. Кулатов кичи районунда баягы 136 котельныйдын бири ошол жерде жайгашкан. Ошону мындай толук кандуу ишке салсаңыздар. Жазып алдык. Мэр менен дагы караштырып чыгайлы. Ал эми школдор боюнча, көмүр боюнча проблеманы тактайбыз. Азыр мага жок деп айтышкан. Эгерде жетелек болсо жеткизебиз.